Достор, сиздерге баланы кантип туура уктатып жана туура ойготуу керек, ушул тууралуу айтып беребиз. Баланын толук кандуу уйкусу анын интеллектуалдык, физикалык жана эмоционалдык жактан жакшы жетүүсүн шарттайт. Ал үчүн ата-эне баласынын уктоо саатынын нормасынан баштап кантип уктатып ойготуу керектигине чейин маани берүүсү зарыл. Баланын өнүгүүсүндөгү уйкунун мааниси кандай? Жетиштүү жана жакшы уйку баланын маанайын, табитин, интеллектуалдык жөндөмдөрүн жакшыртат. Ал эми мээсинин өөрчүшү ал уктап жаткан учурда болот. Демек, бала ар дайым эле эрте уктоосу керек. Себеби жетилүү гормону уйкунун 4-стадиясында иштелип чыгат. Мисалы, бала кечки 9да уктай турган болсо, аталган гормон болжолу кечки 12:30да иштелип чыгат. Бала канчалык кеч уктаса, гормондун иштелип чыгышына ошончолук аз убакыт бөлүнүп калат. Бул баланын өсүп жетилүүсүнө бир гана терс таасир этет. Ал эми баланын кичинекейинен эле эрте уктоо адаты келечегине жакшы жол ачат. Бала кеч уктаса эмне болот? Нерв системасы кечки 9дан 1ге чейинки аралыкта эс алат. Бирок көпчүлүк өспүрүмдөр бул убакытты уктап эмес, электрондук каражаттарды колдонуу менен өткөрүшөт. Кеч уйкунун кесепетинен бала төмөнкү жамсыктарга дуушар болушу мүмкүн. Бир нерсеге көңүл бөлүүсү оор болот. Жаңы жагдайларга ыңгайлашуусу кыйынга турат. Стресстик жагдайларга туруштук бере албайт. Көбүнчө кыжырданган абалда болот. Унутчак болуп, ирээсиз ой жүгүртөт жана сүйлөйт. Бою кеч өсөт, жумушка жөндөмсүз болуп калат. Физикалык жактан кеч жетилет. Нерв системасынын иштөөсү бузулат. Жетиштүү уктабаган балдарда жүрөк кан тамыр ооруларына кабылуу коркунучу бар. Баланы кантип уктатуу керек? Баланы дайыма бир убакта уктатып көндүрүү керек. Мындай тартипке көнгөн баланын дал ошол убакта уйкусу келип, уктаа мөөнөтү калыптанат. Уктатуунун алдында бөлмөнү желдетүү зарыл. Салкын аба бат укташын шарттайт. Бала өзүн башкалардан бөлүнүп калгандай сезбеш үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн баары ушул режимге ыңгайлашуулары керек. Жомок окуп берүүнү адатка айлантыңыз. Анткени атасы же апасы китеп окуп баштаганда бала уктай турган убакыт болгонун билет. Баардык техникалык каражаттарды алыс коюп же өчүрүп салгандан соң түн ичинде аларды улам колдонуу менен балаңызга туура эмес үлгү болосуз. Бала уктаардан 1-2 саат мурда активдүү, шаңдуу оюндарды токтотуп, сабактарын жыйыштырып, компьютерди өчүрүп коюу керек. Китеп окуу же жай оюндарды ойноо баланы тынчтандырып, бат укташын шарттайт. Баланы кантип ойготуу керек? Телевизор иштеп турган бөлмөдө бала эрте жатып, эртең менен эрте тура албайт. Ошондуктан жума ичинде балдардын эрте турушу үчүн ата-энелер телевизорду белгилүү убакыт аралыгында гана көрүүлөрү максатка ылайык. Тамактануудан 45 мүнөт мурда баланы ойготуп баштоо кажет. Бул убакыттын ичинде ал өзүн сергектетип, табити ачылып калат. Суу чачып ойготуу туура эмес. Анын ордуна терезелерди ачып, бөлмөнү таза абага толтурган оң. Ата-эненин көңүлү ачык болуп, ашканада сүйлөшкөнүнө, радиодон акырын чыккан ыр да баланын бат турушуна өбөлгө болот. Ата-эненин уйкусураган абалда келип баласын ойготкону анын кеч турушун шарттайт. Баланы эркелетип, аны менен бирге ойноп ойготуу ошол күндүн жакшы өтүшүнө жол ачат. Жаш курагы боюнча уктоо саатынын нормасы төмөндөгүдөй. 1 суткалык уктоо нормасы 3 айга чейинки ымыркайда 14-17 саат. Ал эми 4 айдан 11 айга чейинки ымыркайда 12-15 саат. Ал эми 1-2 жаштагы ымыркай 11-14 саат. Ал эми 3-5 жаштагы наристе 10-13 саат. 6 жаштан 13 жашка чейинки балдар 8-9 саат укташы керек. Баланын уйкусун жакшыртуучу элдик ыкмалар кайсылар? Мисалы, ашкабак жана бал. 200 грамм ашкабакка 1 стакан жылуу суу куюп, 10-15 мүнөт кайнатуу керек. Муздаткан соң ашкабакты алып салып, суусунан 1 чоң кашык бал кошуп, уйку алдында балага стакандын 4/1 бөлүгүнө куюп берүү болот. Эфир майы. Балага эфир майы менен уколуу жасоо да уйкусунун жакшы болушуна өбөлгө түзөт. Ромашка. 1 чоң кашык кургатылган ромашкага 1 стакан жылуу суу куюп, 10-15 мүнөт жай отто кайнатасыз да 2 саат ыныктырып коесуз. Аны сүзүп алып, балаңызга уктатуудан 1 саат мурда стакандын 4/1 бөлүгүнө куюп бересиз. Сүт жана бал. Жылуу сүткө 1 чай кашык бал кошуп берүү да баланын уйкусун тынч жана жакшы кылат.